Кийинки биздин каршы суроо мен компьютер билбейм дегендер болот, Ошолорго кантип жооп берсек болот экен көрүп кетели. Жакшы, көптөгөн компьютерсиз эле иштеп жатышат, көптөгөн адамдар уюлдук телефон аркылуу эле иштеп жатышат. Сиз да ошентип иштесеңиз болот. Анан дагы көбүнчө телефон менен иштөө жолу да бар. Таныштарына чыгып, жарыя берип, жарыя боюнча телефон чалгандар менен маек куруп да иштесе болот. Ал боюнча видеону жөнөтүп коем. Көрүп, ушул вариант менен да иштеп көрсөңүз болот деп жооп берет экенбиз. Анан мага кызыккан адамдардын WhatsApp номерин сурап айтып турсаңыз, мен сиздин ордуңузга жөнөтүп турам видеолорду. Дейткенбиз. Анан бир чети бирок азыр заман бүт компьютер болуп кетти. Акырындык менен иштешип отуруп, үйрөнүп алсаңыз жашоодо көп пайдасы, жеңилдиги тиет. Кандай деп ойлойсуз? Кааласаңыз мен акырындык менен сизге ушу компьютер же телефонго бир сыра иштешти үйрөтүп коем акырындык менен. Видеолорду көрүп отурсаңыз эле бүт үйрөтөт. Кантип эмнени басыш керек. Мен жашаган жерде офис жок экен. Жол керек коротуп барып отурамбы дегендер болот экен. Өз үчүн алыш үчүн жазылгандар да болот. Бул көбүнчө кардарларда эмес, анан группага түзүп иштейм дегендер да болот, Эми мына эки вариант болушу мүмкүн. Өз үчүн алуу вариантында кантип жооп беребиз түшүндүрүп кетейин. Анан ошонун негизинде сиз группа түзүп иштеп, айлыкка чыгып аткандар үчүн да ушуга окшогон жооп берсеңиз болот экен. Мен сизди туура түшүнөм. Үйдөн чыкпай алгыбыз келет, интернет аркылуу заказ кылып коюп, үйүңө алып келип койсо. Кандай жыргал? Андай вариант менен алам десеңиз, анда сиз арзандатуу менен албай, консультант аркылуу алганыңыз туура болот. Анткени консультант пайда түшүп жаткан үчүн офистен товарды алып, сиздин ордуңузга алып келип берет заказды. Ага пайда түшкөн үчүн ал сиздин үйүңүзгө чейин алып келип берет. Сиздин ордуңузга бүт ошол товарды алып келүү, алуу, заказ берүү, жана заказды жөнөтүү, заказ толбой калса, 1000 сомго жетпей калса өзү толтурат, ошонун баарын өзү жасайт. Бирок ошого жараша каталогдогу баада аласыз. Бир аз кымбатыраак алып аласыз. Ал эми сиз арзандатуу менен алам десеңиз, анда Фабилик арзан болсун деп Фабиликтин офистерине чейин гана жеткирип берет да. Үйүңүзгө жеткирүү ишин да уюштурса, көпчүлүк адамдар үчүн кымбат болуп кетет товар. Себеби ал доставкасы үчүн дагы көптөгөн компанияларга кайрылыш керек болот. Компаниялар аны уюштуруш үчүн кымбат болуп кетет. Өзгөчө азыр бул кызмат өнүгүлеги үчүн, ал компания үчүн дагы бул кызмат кымбатка түшүп калат. Себеби элестетиңиз, сиз мисалы үчүн айталы, Фуркат жашасаңыз, Фуркатта бир 2 кишинин заказы болсо, алда Фуркаттын 2 бурчунда болсо, машина ар бирине каттайт. Элестетиңиз, тияка 100 сом, бияка 100 сом болду, 200 сом кош десе көпчүлүгү чыдабайт. Андыктан буга эрте да азырынча. Анан мындай багат бизде мына өнүгүлеги үчүн бул кымбат болуп кетет экен. Анан ал жеткирүүндө көп күтүп калышыңыз мүмкүн, ошол себептен аз болгон үчүн. Сиз интернет дүкөндөрдөн бир нерсе сатып алып көрдүңүз беле өзү деп сурайт экенбиз, Анан эгерде сиз алып көргөн болсоңуз, өзүңүз айтсаңыз болот, болбосо менин тааныштарым бар, алып турушат деп мен айтсаңыз болот. Мен алып көргөм, үйгө жеткирип берүүнүн өзү 200 сомдой болуп калат көп жерде. Эгер товар башка шаардан келсе, эгер фабриканын өзүнөн келчү болсо, анда 1-2 ай күтөт экенсиз. Анан Фабрик бир жумада 2 жолу алып келип берип атат офистерге. Бул өтө ыңгайлуу деп айтат экенсиз. Мына мен дүкөндөрдөн китептерди алып турам да. Китептер мага почтага келет. Почта менин үйүмө жакын эмес, мен ал жака да жол кире кетирип барып алып келем. Анан 3000 кем болсо заказ кабыл албайт. Көрдүңүзбү? Китептин доставкасы, китеп оор товар болгон үчүн кыйын. Анан же болбосо борбордук почтага түшөт. Анын үчүн мен алдын ала чалып кабар алып турушум керек. Борбордук почта дагы шаардын ортосунда. Еще почтага барганда мен акча төлөйм, анан доставкага да төлөйм, албетте. Экөөнү тең төлөйм. Россиядан алып келген фирмага да төлөйм, почтага да төлөйм, Бул жерде мына көрдүңүз, товарым кыйла кымбат болуп кетет. Ошондо да 3000 сомдук заказ болгондо. Компания албетте офиска алып келгенде сервисин сбор алат, 4% алат. Бирок ал үйгө жеткиришиңиз үчүн бул аздык кылат да. Ага дагы кошумча алыш керек болот. Сиз ага чыдабай каласыз. Көпчүлүк кардарлар азыр чыдабайт. Себеби анчалык өнүгүлөк да. Бул массовый кызмат эмес азырынча. Массовый кызмат болгондо ал доставка тыйынга түшүп калат. Ошондой колдонсо болот. Эми дагы бир суроо, сиз кадимки дүкөндөрдөн продукция товар алганыңызда дүкөнгө барып аласыз да, туурабы дейт экенбиз. Ал дүкөндөргө да ушинтип айтасызбы көбүнчө, жол керек оротуп барап отурамбы дейсизби? Анан сиз ал дүкөнгө же базарга барганыңызда ошол сизге керек продукция жок болуп калган учурда кандай кыласыз? Башка дүкөнгө да коротуп барып издейсиз, туурабы? Же башка жака убактыңызды кетирип, ошончо лайда жүрүп, суукта жүрүп, шыгылса кыдырып жүрүш керек болот. Убакытты көп кетириш керек болот, Анда сиз убактымды кетирип отурамбы деген суроо пайда болушу мүмкүн. Фабилик сизге үйдөн отуруп, ошол базардагы эле бааларга жакын болуп атат Фабилик, Эмне бар, эмне жок көрүүгө мүмкүнчүлүк берип атат. Анан сизге калбай калган товарды качан келүүсүн да айтып берип атат. Анан плюс сизге арзандатуу берип жатат. Белек алууга мүмкүнчүлүк берип атат. Плюс бонус балл берип жатат. Аны сиз белек алмаштырып алсаңыз болот. Сонун сапаттагы продукцияны арзан баада берип атат. Мындайда жол кире эсептештин өз кереги барбы? Жол кире эсептебей койсоңуз да болот деп жылмайып карап коет экенбиз. Ошондо өзү да түшүнөт. Бул нелепый вопрос экен. Бирок ал маалыматы жоктон ушул суроону берип атат да. Башка нерселер менен салыштырып көрбөгөн үчүн, ал профессионал эмес болгон үчүн салыштыра албай атат. А сиз профессионал катары салыштырып берип түшүнүк бердиңиз. Андыктан бул жерде сиз эки варианттын бирөөнү тандаңыз, же болбосо консультант аркылуу алыңыз, жол кереги жана убактыңызды кетиргиңиз келбесе. Болбосо офис аркылуу алсаңыз, мына арзандатуу менен алып атасыз. Зато бонусный балл түшөт сизге, белек алтас жана башка деп айтып берет экенсиз. Группа түзүп иштеп айлыкка чыгуу болсо, ушуну да түшүндүрүп бересиз. Анан мындай сөздөрдү айтат экенсиз. Айлык алуу үчүн жок дегенде анча-мынча көчөгө чыгып турсаңыз болот дейт экенбиз.
дегенде эми конечно неудобно болот мындай үйдөн отуруп иштөө мүмкүнчүлүктөрү өзү аз и так эле туурабы табыш дагы мындайды деп жылмайып карайт экенсиз. Анан эми акча керек болгондон кийин жок дегенде заказдарды алып аны колдонуп көрүш керек го дейбиз. Туурабы, бирөөлөргө айтыш үчүн, бирөөлөргө макташ үчүн, интернет аркылуу элдер кызыгыш үчүн өзүбүз жок дегенде колдонуп туруш керек да заказ алып. Колдонуп көрө элек продукцияны кантип реклама кылабыз, кантип кыла аласыз деп суроо берет экенсиз. Колдонуш үчүн сизде мына өзүңүз заказ берип офистен барып алып кетишиңиз керек болот экен. Офистер мына жакын эле болуп атат көбүнчө. Азыр шаарда көп эле офис бар. Главный жок дегенде башында наставнигиңиз, спонсоруңуз иштеген офистен 1-2 жолу алсаңыз, системаны түшүнүп калгандан кийин башка жакынкы офистен да ала берсеңиз болот. Бирок түшүнүп алганча сиз наставнигиңиз айткан офистен алыңыз. Неге дегенде көптөгөн суроолоруңуз болот, ал суроолорго башка офистер жооп бере бербейт жана сиздин проблемаңызды чечип бере бербейт алар. Алар болгону сизге келген товарды берип коет. Туура эмес жазып койсоңуз өзүңүз күнөөлүү болосуз. Ал эми наставнигиңиз менен иштесеңиз, ал ошол каталарыңызды көрсөтүп, сизге үйрөтүп, сизди жакшы заказ беришти бүт үйрөтүп коет. Наставнигиңиз бар офистен заказ алганыңыз жакшы болот экен башында. Менин жолдошум апам үйдөгүлөр каршы деген каршы суроо Эгер үйдөгүлөр каршы болбогондо сиз чындап бул тармакта иштеп көрмөк белеңиз? Же дагы башка жакпаган нерселер болуп атабы сизге деп сурайт экенбиз Биздин жакындарыбыз көпчүлүк учурда бизге жакшылык каалап, бизди кыйынчылыктардан, тобокелден сактап калууга аракет кылышат. Анткени кээде кыйынчылык жок жерде иштеген адам жакшы жашоого жете алат деп эсептешет да. Өзү ийгилик темасында көп китептерди окуган адамдар ошентип эсептешет. Же антип эсептешпесе дагы менин балам же менин кызым аны өтпөстөн ийгиликке жетсин дейт. Бирок андай болбойт да жашоодо, туурабы? Мисалы үчүн чынында иш канчалык кыйын, жоопкерчилик чоң болсо, аны үйрөнүү кыйын болсо, ошончолук акча да андай жерде көп болот. Ал эми жеңил, тез үйрөнүп алса боло турган жумуштарда акча аз болот. Муну өзүңүз эле билесиз. Эгер оңой жумуш үчүн акча төлөнсө, анда жакшы төлөнсө, андай жерде иштеген адамдар тез эле көбөйүп кетет да, конкуренция көбөйүп, андай иште же коррупция болуп кетет, же андай иш арзан болуп кетет. Акча азайып кетет ал жерде тез эле. Себеби ошону жасагандар көбөйүп кетет, туурабы? Жана ошодон бир аз арзаныраак жасаганга дагы даяр болгондор көбөйүп кетет. Андыктан ал жумуштун баасы түшүп кетет. Анан кээде жакындарыбыз бизди тааныбаган үчүн, бизди көрбөгөн үчүн наставниктерди да, мына сизди наставник катары же мени наставник катары көрбөгөн үчүн бизге ишеним жок болот. Ошол учурда да каршы болушат. Биз менен таанышып, бул маалыматты алар да бир көрүп койсо, биз менен бир аз сүйлөшүп койсо, ошондо ишеним пайда болуп, каршы болбой калышат көбүнчө. Мен андай окуяларды, учурларды көп эле көрүп чыгам өзүчө. Ошон үчүн чындап иштегиңиз келсе, биз менен тааныштырып койсоңуз болот. Бизге обед кылсак болор эле бирге, же болбосо офиске келип таанышып койсок туура болот. Жок дегенде андай мүмкүнчүлүк болбосо, жок дегенде анча-мынча видеолорубузду, турмушка тиешелүү видеолорду көрсөтүп койсоңуз, бизди жок дегенде бир аз сыйлап калат да, ишеним пайда болуп калат. Анан ошого каршы болбой калат. Көтөрүп жүрүп сатыш керекпи дегендер болот Жашырын суроо бул жерде, мен көтөрүп жүрүп сатып иштегим келбейт деген болот Эмне үчүн андай көтөрүп сатыш керек деп ойлоп жатасыз? Сиз мындай иштеп көргөн белеңиз, ошон үчүн ушундай деп атасызбы? Же ушундай көтөрүп жүрүп саткандарды көрүп жүрүп ушинтип иштеш керек экен деп ойлоп атасызбы дейт экенбиз Аны айтып бергенден кийин ошого жараша жооп берет экенбиз. Сиз билесизби, сатпай иштесе да боло турган варианты бар өзү. Бир варианты группа түзүп, лидер болуп иштесе да болот. Интернет аркылуу иштесе да болот. Көптөгөн адамдар азыр интернет аркылуу раскрутка кылып иштеп атышат. Мен сизге кааласаңыз видеосун таштап коеюн, көрүп чыгасыз. Инстаграмда иштесе болот, Одноклассникте иштесе болот. Анын дагы өзүнүн 2-3 варианты бар. Кааласаңыз сиз Инстаграмда барак чачып алып, продукциясын реклама кылып, анан кардарлар заказ бергенде анан ошолорду заказын апарып берип иштесеңиз болот. Видеолорду кааласаңыз блогер болуп, интернеттен видео блогер болуп, видео аркылуу сатсаңыз болот, жана башка. Эгер сумка көтөрүп жүрүп сатпастан, сүйлөп өзүңүздүн колдонуп көргөн продукциялар жөнүндө айтып берип, же интернет аркылуу сатып иштеш керек болсо, иштеп көрө элеңиз дейт экенбиз. Анда макул десе дагы айтып берет экенбиз Сатканда сөзсүз сумка көтөрүп жүрүп сатыш керек эмес. Каталог көрсөтүп иштесе да болот. Өзгөчө өзү үчүн колдонуп көрүп, продукцияны жакшылап үйрөнүп алган адам сумка көтөрбөй эле кардарларды оңой кызыктырып заказ алат. Андай адамдар көп эле бар, тааныштарымдын арасында. Зато бул иштин жакшы жери эртеден кечке бир жерде отурбастан кошумча кылса болот. Бул ишти сиз жасап үйрөнүп алсаңыз, басып туруп жүрүп эле заказ ала бере турган болуп каласыз. Демек сиз басып туруп жүргөнүңүз акча болуп калат. Каерде жүрбөңүз, сатышты үйрөнүп алгандын пайдасы ошол экен да. Дагы сиз сатышты үйрөнүп алсаңыз жакшы жери, сиз мисалы үчүн башка учурда көбүнчө кандай болот? 8ден 5ке чейин же 8ден 6га чейин барып иштеп берсеңиз гана сизге айлык төлөнөт Ал эми сатышты үйрөнүп алсаңыз, сиз 8ден 5ке чейин иштебестен 1 саат иштеп коюп кошумча акча тапсаңыз болот. Демек сиз бул учурда акчага убактыңызды сатпастан сиз жөндөмдөрүңүздү саткан болот экенсиз, жана сиз продукция саткан болот экенсиз. Убактыңыз болсо эконом болуп калат экен. Убакытты эконом кылып акча табуунун жолу экен да. Ал эми айлыкка иштеген бул убакытты сатып отуруп, ал убакыт сизге кайра келбейт. Сатып отуруп акча табуу жолу экен. Мен сизге ошол айлыкка иштегенче кошумча мына продукцияны убактыңызды эмес, продукцияны убакытты эконом кылып акча табуу жолунда үйрөтүп коеюн деп атам Ошол эле учурда сиз бул жолду үйрөнүп алсаңыз, сиз ушул бизнести чоң деңгээлге чыгарып, чоң акчага чыксаңыз болот. Ал эми айлыкта чыга аласызбы, чыга албайсызбы белгисиз, аны жетекчиңиз жогорудагылар чечет
көтөрбөйбү. Бул жерде сиз өзүңүзгө өзүңүз айрык кылып алсаңыз болот экен. Анан продукцияны окуп, интернеттен видеолорду көрүп, бүт үйрөнүп алсаңыз, бул продукцияларды сүйлөп сатуу аябай жеңил болуп калат. Себеби темасы да кыйын эмес да, оңой тема. Италия алып жүргөн продукциялар көбүнчө. Анан сиз деле, коңшоңуз деле, тааныштарыңыз деле идиш жуйт туурабы? Баш жуйт, тишин жуйт, кырынат, бет май коет, кол жуйт туурабы? Кир жуйт, казан аягын, духовкаларын тазалайт, уборка кылат, колготки же кийимдерди алып турат. Чынында ар бир өнүккөн мамлекет өзү сууда торговлясыз өнүкпөйт экен да, байыбайт, экономикасы өнүкпөйт. Эгерде көңүл бурсаңыз, көпчүлүк мамлекеттер бири-бири менен келишимдерди түзгөндө биздин мамлекеттердин ортосунда ичара товар болуп ушунча түзөт дейт. Бул деген соода сатык ушундай болуп атат деген нерсе. Соода сатык эки мамлекеттин соода сатыгы канчалык көбөйсө, алар ошончолук дос боло баштайт. Ошончолук бири-бирине тыгыз мамиледе болуп калат. Ошон үчүн СНГ мамлекеттеринин ичинде тыгыз мамиле көп. Ал эми биз Кытайга бир салып барсак, алар бизден албайт, анткени бизде илгертен соода сатык алар менен бул маданият өнүккөн эмес. Биз алардан алабыз, алар бизден албайт көпчүлүк учурда. Кийинки каршы суроо: мен адамдарга мотивация бере албайм дегенде, туура түшүнөм. Менде да башында ушундай коркуу болгон. Өзүң мындай экен, өзүңдүн ичиңде бирдеме бар болсо, анан башкалар менен бөлүшө алат экенбиз. Мисалы, колубузда алма бар болсо, ошо алманы башкалар менен бөлүшө алат экенбиз. Жок болсо, эмнени бөлүшөбүз, Ошон үчүн мотивация да өзүбүздө бар болсо, ошондо гана башка бирөөлөр менен бөлүшө алат экенбиз, башка бирөөлөрдү кызыктыра алат экенбиз. Кийин иштеп, ишти үйрөнө баштаганыңыздан кийин өзүмдө кызыгуу пайда болду дейт мен. Мен башында ушундай коркуу болгон дейт, мына ушинтип жооп берет экенсиз. Ишти үйрөнө баштагандан кийин өзүмдө кызыгуу пайда болду. Адамдардын ийгиликке жетип жатканын көрө баштадым. Анан болгону фабрикте иштегендерге тезирээк аралаша баштасаң эле кызыгуу пайда боло баштайт экен деп жооп беребиз. Тааныштар көбөйүп, ийгиликке жеткени, бизге окшоп ийгилик жолунда бараткандар көп экенин көрүп, өзүңдөн өзүң кызыга баштайт экенсиң. Анан башкаларга мотивация бере баштайт экенсиң. Аларды кызыктырып отуруп, сүйлөп берип отуруп, өзүңдө да кызыгуу көбөйө баштайт экен. Башка бирөөнү үйрөтүп отуруп, өзүм да жакшы түшүнүп калдым дегендей. Деп ушинтип өзүңүздө мотивация көбөйө баштайт экен. Ушинтип жылмайып айтып берет экенсиз. Анан бай адамдардын сырлары дегенге окшогон видеолорду көрүп турсаңыз, мотивация күчөй баштайт экен. Бай адамдардын сырлары, Пабло Бруно притча о водопроводе, биздин презентациялар, игилик окуялары, ушуга окшогон ийгилик жолунда деген бир нече видеолор бар. Ошолорду көрүп чыксаңыз, сизде мотивация күчөйт экен. Бай жана кедей деген видео бар, ошондо көрүп чыгыңыз. Ошонун эки бөлүгү бар. Анан продукциялар боюнча көрүп чыксаңыз, канчалык сонун продукция экенин көргөнүңүздө сизде мотивация өзүнөн өзү пайда болот. Сиз адамдарга дагы да айткыңыз келе баштайт. Анан мотивацияңыз күчөп, сиз дагы адамдарга айткыңыз келе баштайт. Өзүнөн өзү мотивация пайда болот экен. Андыктан мотивацияны өстүрүү үчүн сиз фабрикке тиешелүү, бизнеске тиешелүү материалдарды көрүп чыгышыңыз керек экен. Жана наставнигиңиз менен көбүрөөк жолугушуп, офиске тез-тез келип турсаңыз, мотивация күчөйт. Өзгөчө товар келген күндөрү мүмкүн болсо эртерээк келип, ал жерде товар бар болсо, жок болсо көрүп турсаңыз, элдин канчалык көп товар алып кеткенин көрөсүз. Анан башка бизде чогулуштар жана башкалар болгондо сөз катышыңыз, канчалык көп адам иштеп атканын көрөсүз. Ал жерде сиз бир варианты завидовать этсеңиз болот, биздин спонсор көп акча табат жана башка. Экинчи варианты биздин наставниктер, спонсорлор акча табат, ошон үчүн ушунча көп адам бар экен. Демек, мен да ошондой нерсе куруп койсом болот экен деп мотивацияңызды күчөтсөңүз болот. Завидовать этсеңиз, мотивацияңыз түшөт тескерисинче.